Салам достор, бүгүн мен сиздерди Ош шаарындагы Жапалак унаа базарына чакырам. Себеби биз бүгүн Honda Fit унаасы жөнүндө кеп кылабыз жана Honda Fit унаасынын бааларын билебиз. Алгач сиздерге Honda үлгүсүндөгү унаалар жөнүндө кыскача маалымат айта кетейин. Fit'ти япониялык инженерлер нөлдөн баштап дизайн жана чиймелерден баштаган. Кыскача айтканда, Fit'ти нөлдөн баштап иштешкен. Эч бир унааны кайталабаган дизайн унаага өзгөчө фирмалык көрүнүш тартуулаган. Дээрлик бардык бөлүгү жаңыдан каралган. Кыймылдаткыч, ходовой часть жана вариатордук трансмиссия. Атайын бул унаа үчүн 1,3 литрлик 86 ат күчүнө тең жана 1,5 литр объемдуу 110 ат күчүнө тең Vitek кыймылдаткычы иштелип чыккан. 1,3 объемдуу унаада ар бир цилиндрде 2ден свеча зажигания коюлган. Ошондо баары болуп 8 свеча. Ал эми 1,5 литрлик Fit'те ар бир цилиндрде 1ден гана свеча зажигания коюлган. Ошондо баары болуп 4 свеча. Ал эми коробка передачага келсек, Fit'те вариатор коюлган. Ал 2003 жылдан баштап чыга баштаган. Honda Fit'тин дагы бир өзгөчөлүгү, ага инженерлер атайын вариаторду башкаруу үчүн Shiptronic жайгаштырышкан. Бул опция жалаң гана 1,5 литр объемдук Fit'терде гана кездешет. Ходовой часть жагына келсек, япондор бул унаада мүмкүн болушунча кызмат көрсөтүү жана ремонт талап кылбаган ходовой частьты жаратууга аракет кылышкан.
Натыйжада алдыңкы бөлүктө Макферсон, арткы бөлүктө болсо дээрлик тейлүүнү талап кылбаган жартылай көз каранды балка орнотулган. Honda Fit Американын Car and Driver журналы чыгарган жыйынтык боюнча Америкадагы 10 мыкты автоунаанын арасынан орун алган. Анда анын чыдамкайлыгы жана мыкты сапаты баса белгиленген. Honda компаниясы алгач баарыбызга белгилүү Honda маркасынын пайда болуу тарыхы согуш жылдарынан кийинки мезгилден башталат. Honda компаниясы алгач мопеддер үчүн жеңил кыймылдаткычтарды чыгаруудан ишин баштайт. Компания Илим изилдөө институтунун жетекчиси Сайчиро Хонданын аты менен аталып жүргөн. Бир нече жылдан соң институттун наамын Honda Motors Company деп өзгөртүшөт. Ал жылдары Honda компаниясы мотоциклдерди иштеп чыгарат. Жана бул багытта ийгилик жараткан Honda компаниясы 1962 жылы Honda өзүнүн биринчи жүк ташуучу унаасын чыгарат. Азыр сиздер билген Honda Civic Honda компаниясынын чыгарылган алгачкы жеңил унаасы болуп эсептелет. Ал эми легендарлуу Accord 1976 жылы чыгарылса, CR-V 1995 жылдан бери элге тартууланып келет. Демек, урматтуу подписчиктер, эгер биздин видео сиздерге жаккан болсо, лайк басууну унутпаңыздар жана биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Дагы бир нерсе. Эгер сиздер өзүңүздөр каалаган үлгүдөгү унааны көргүңүз келсе, кийинки видеобузда сиздердин комментарийиңыздарды эске алып, ошол үлгүдөгү унаа жөнүндө видео жасаганга аракет кылабыз. Демек, комментарий калтырууну да унутпаңыздар.